Kança жылдан beri айтылып келатты эле. Манасты Кытай киргизеби, аяк сунуш кылып коюптур деп, баягы Манастын 1000 жылдыгын өткөрүп туруп, ЮНЕСКОдон Манастын 1000 жылдыгы деп туруп 2001-жылды атап коюп туруп, бирок ошол жыл өткөрбөй калдык элек. Баягы результатына жетпей, эми Суда Карамбек байкеде патриот кишилер, чын эле жүрөгүнөн оорган кишилер мынакей чоң жумушту жасап, азыр мына ЮНЕСКонун уже өзүнүн списогуна киргизип, мына былтыр эле айтып аткан ушунун баардыгын киргизем, калган оюндарды ат чабышты да баардыгын киргизем деп. Анан эми Карамбек байке чын айтса чоң ишенич, эмне өзүнүн азыр ордунда турат болуш керек, баягы переживать этип ушундай баягы кыргыздын көп традицияларын киргизип кетчү жерде да. Анан мындай болот атпайбы? Азыр өзүңөр билесиңер, Камчыда, Боз үйдө, Калпакта көп нерселердин баардыгы казак наследиясы болуп кирип кеткен ЮНЕСКо. Анан мына Көкбөрүнү бизе Аль-Сабахка, президент Азиатский олимпийский советке сунуштаганда булар аябай таң калганда, ушундай сонун оюнуңар бар экен деп жөн колунда турган жана пачкасын ала коюп туруп, ошо тиги оюнга ыргытып, анан айтканда, бул оюнду силерге Азиатский тиги олимпийский эмеге советке киргизсеңер болот, биз карап бергенге уруксатын берип атабыз депчи. Анан азыр ошону ушу казактын туугандарыбыз алар уже Международный федерация көкпар деп өзүнчө создавать этип алышты. Эми ошо Көкбөрүнү ким түртүп киргизет? Ким ошо жанакы Азиатский олимпийский советке сунуштайт? Бизби биринчи, же башкаларбы? Анан кимдин улуттук оюндар болуп калат? Ошондо бир чоң суроолор бар. Ошон үчүн биз жанакындай туристический бренд деп, Всемирный игры кочевников деп, ошонун ичинен ушу биздин Кудай бурса Көкбөрүнүн ушу кыргыздын оюндары деп, улуттук оюндары деп, көчмөндөрдүн улуттук оюндары деп туруп биз да сунуш кылып турушу биз киргизсек деген ой бар да. Мынакей Карамбек байкеде окшош идейный кишилер, баягы чын эле баягы продвигать эткен кишилер көбүрөөк топтолсо ойлойм, кыргыздын көп нерселери баягы чоң форматта өтөт болуш керек, чоң баягы программаларга кирет болуш керек дегенчи. Карамбек Садыкович боюнча көп эле жакшы нерселерди айтсак болот. Себеп дегенде мына именно кыргыз элинин улутман, мындай айтканда кыргыз элине баалуулуктарына күйгөн инсандардын бири. Абдан чоң, мындай айтканда иш аракеттин артында ошо ЮНЕСКОга Манастын биздин баалуулуктарды киргизип, жана ошондой эле Көкбөрү, Боз үй боюнча дагы баштап кеткен жумуштарын билебиз. Мен өзүм жагынан айтып кетким келет, ошол туризм тармагында жетектеп турганда көчмөн оюндарынын биринчи эле колдогон, ошол өкмөттүк парламенттик структуранын ичинен биринчи эле коргон ошол Карамбек Садыкович болот. Себеп дегенде ошол кезде фискалдык экономик политиканын комитетинин жетекчиси болуп турганда, туризмди жетектеп турган карап турган ушул комитет эле биринчи эле жыйында көчмөн оюндарын өкмөттө ошол кезде премьер-министр Отурбаевдер баш болуп, мындай айтканда түшүнбөстүктөр жаралып, ушул көчмөн оюндарын өткөрсөкпү, өткөрбөсөкпү деп турганда, биринчи эле ушул комитеттин жыйында Карамбек Садыкович баш болуп, ушул көчмөн оюндарын коргоп берген да. Ошондон кийин мен ачыгын айта алам, көчмөн оюндарынын башталган биринчи эле башаты ошондо кеткен да. Ошондой эле туризм тармагында көптөгөн демилгелер, жоболор кандай гана болбосун ошол Карамбек Садыкович баш болуп туруп жетегинин башында колдонуп келди. Мисалы сырттагы канча деген көргөзмөлөр болду. Мына биздин So Much to Discover деген Кыргыз Республикасынын бренди чыкты. Ошондой эле сыртта кыргыз мамлекетинин даңазалоо, туризмин даңазалоо тартуу боюнча бир топ деген мындай айтканда демилгелер колдонуп, ошол парламенттин ичинде мыйзам чегинде жакшы мындай айтканда реализация болуп кетти да. Мисалы ошо бир результатын айтсам болот. 2014-жылы ошол Карамбек Садыковичтин колдоосу менен результатына мен айта алам, туризмдин кирешелеси эле $500 миллион ашты. $500 миллиард. Мына азыр бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, ТЭЦтин изучүүсү боюнча биз $500 миллион бир эле Кытайдын бир банкына мындай айтканда каршы болуп турабыз. Ал эми ошондо эле 2014-жылы $500 миллион ашуун киреше кирди. Мен ойлойм, ушундай биздин атуулдар көп болсо, жөн эле ушул парламентте эле эмес, элдин арасында көп болсо, эгер ушундай атуулдар көп болсо, биз кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү момундай жанагы кеченки көрүп атышкандай ТЭЦ же музейге окшогон изучуулардан аз болот элек да, жана алыс болот элек. Дагы айтып кетчү нерсе, бул өтө маанилүү. Баарыңар билесиңер, биздин улуу атабыз Манас ата, ошонун негизи эле кыргыз элинде ар бир жеринде ошо Манас атанын айкелин тургузушу, бул биздин үчүн бир символикалык нерсе. Билесиңер да, ар бир элдин өзүнүн баалуулуктары бар. Мисалы түрктөр үчүн Ататүрк болсо, монголдор үчүн Чыңгызхан болсо, биздин кыргыз эл үчүн жалгыз гана Манас ата. Ошо Манас атанын биздин Борбор шаарында айкелин тургузуунун биринчи эле демилгечиси болуп Карамбек Садыкович болгон. Буну көбү билишпейт, бирок мен аны билем.
2011 жылы Карымбек Садыкович өзү бул демилген көтөрүп, биринчи эле салымы 5 миллион сомду кошкон. Ошол биринчи демилге жана биринчи салымдын артынан ошол Манас атанын айкелин тургузулуу проектси ишке ашкандагы жана мына азыр көрүп турасыңар, баарыбыз сыймыктанып ошонун астына сүрөткө да түшүп атабыз. Келген туристтер, конокторубузга, чет элдик делегацияларга ошо Манас атанын айкелин көрүп, сыймыктанып көрсөтүп жатышат.